9 апрелдин маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Бишкек шаардык милициясы 6 апрелде коомдук тамактануучу жайлардан биринде сабалып, мыйзамсыз кармалып турганын айткан Б.Д. аттуу адамдын арызынын негизинде 6 киши кармалганын маалымдаган. Алар Мекенчил партиясынын мүчөлөрү экени айтылган. 9 апрелде президент Жапаров маек берип, Мекенчилмин деген атты жамынып шантаж кылгандар бар экенин, буга чейин аларга эскертүү да бергенин айткан. Камалгандардын арасында экөө шантажчы, бирөөлөрдү шантаж кылып, жеңил акча таап, жан бакканга өтүп алышыптыр. Үчөөнү кайсы каратеке сөздү билбейм. Мен камалгандардын бирөөсүнүн шантаж кылып жүргөн СМС билдирүүлөрүн, телефон чалууларын, үн жазууларын угуп 1 ай мурда чакырып эскерткем. Алардын бир туугандары жакшы билишет деп билдирген президент. Журналист буга чейин ооз ачарга барып, жашыруун камера жана үн жаздыруучу аппарат таап алганда чыр-чыкканы соц тармакка тарап, анда президенттин иш башкармалыгынын башчысы Туманбаевдин аты аталганы боюнча суроо узаткан. Өлкө башчысы камерага бийликтин жана күч органдарынын таптакыр тиешеси жок, күч органдары койсо антип колхозчу коймок эмес деп жооп берген. Бишкек шаардык милициясы президент Жапаровдагы кармалган адамдардын аты жөнүн ачыктаган эмес, бирок шектүүлөрдүн инициалдары президенттин тарапташы, соц тармактын жигердүү колдонуучусу Илимбек Исраилов менен Азамат Мариповго туура келет. Буга чейин Исраилов Фейсбукта түз эфирге чыгып, Tagay ата чайканасына мекенчилдер чогулган жерде жашыруун камера табылганын айткан видео жарыялаган. Видеодогу адамдар подстава кылуу аракети болгонун жана президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев менен президенттик администрациянын маалыматтык саясат бөлүмүнүн башчысы Дайырбек Орунбековдун атын аташкан. Камера койгондорду билебиз, видео далил бар, баары жазылып алынды. Мунун максаты президенттин колдоочуларын жаман көрсөтүү деген видеодо Азамат Марипов. Исраилов гүл салынган челектин ичинен тыңшоочу аппарат чыкты деп көрсөтүп берген. Кылмышкерлердин энесин окутуп, акырына чейин турууну убадалаган. Мекенчил партиясынын мүчөлөрүнүн пикир келишпестиги соц тармакта кызуу талкууланып, чайканадагы чатак деген аталышта тарап кеткен. Кийин Пери Орозбекова аттуу соц тармактын колдонуучусу Азамат Марипов менен Эркламбек Тагаев аттуу адамдын болжолдуу кат жазуусу деген видео тараткан. Мекенчил атка жамынган шантажисттердин перепискалары чыгып кетти. Анда Каныбек Туманбаев менен Дайырбек Орунбековдон акча алабыз деген пландары да жүрөт деп жазган Орозбекова. Көп өтпөй президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев бейбаштыкка шектелип жаткан президенттин тарапташы Азамат Мариповдун айткандарына жооп берген. Туманбаевдин маеги ЖМКларга жарыяланган. Анын айтымында алгач Марипов үйлөнүү тоюн өткөрүүгө каражат сурап, өкүл ата болууну сурангандыктан $13,000 акча берген. Бирок той болгон эмес. Ал эми Марипов соц тармактар аркылуу каралап, шантаж кылып, улам акча сурай бергенде президент Жапаровго кайрылууга аргасыз болгонун айтат. Президент Азамат Мариповду бир тууган агасы Кудрет Тайчабаров, бир тууган карындашы Адинай Марипованы кошуп чакырып, мен болуп президентке кирдик. Президент, эй жигит, эмне шантаж кылып атасың? Жеңил жашоого көнгөн экенсиң. Андай кылба жигит. Азууңду айга жанып турат экенсиң. Ак эмгегиң менен акча таап жаша деди. Азамат Марипов президенттен экинчи кайталанбайт деп кечирим сурады. Анан президент суроо берди. Каныбек берген $13,000 эмне кылдың дегенде, маңдайында отурган бир тууганы Кудрет Тайчабаровдун 4 баласы бар экенин, ал жумушсуз отурганын, бир тууган карындашы Адинай Марипова да жумушсуз калып карызга батып кетишкенин айтып, алардын карыздарын жаптым деп жооп берди деп айтып берди Туманбаев. Ал эми Бишкектеги чайканалардын бирине камера коюп жатканы видеого түшүп калган адам жан сакчысы экенин мойнуна алып, бирок камера орнотууга өзүнүн тиешеси жок экенин баса белгиледи. Маданият министрлиги 11 апрелден тартып бейишененин таманында кыргыз тасмасы бүткүл Орусия жана Өзбекстанда чоң прокатка чыгарын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, кыргыз тасмасы бүгүнкү атамекендик кинонун тарыхында биринчи жолу Орусияда чоң прокатка чыгып жатат. Тасма Голливуд жылдыздарынын үнү менен орус тилине коштолгон. Министрлик фильмди түрк жана араб тилдерине да которууну пландап жатат. Бейшенин таманында тасмасын режиссер Руслан Акун тарткан. Тасмада менталдык жактан өзгөчөлүгү бар 35 жаштагы Адилдин апасын үйүнөн Сауд Арабиясына чейин Меккеге алып барган сапары байындалат. Бул тасма Кыргызстанда эле эмес, коңшу Казакстанда да кирешеси боюнча биринчи орунга чыгып, кассалык хитке айланган. Ал тургай тасма болгону 4 күн ичинде чет элдик блокбастерлерди артка калтырып $1 миллион ашык каражат жыйнаган. Өткөн айда чет жакта каза болгон 17 кыргызстандыктын
сөөгү өлкөгө алып келинди. Тышкы иштер министрлиги март айында чет өлкөдө каза болгон 17 кыргызстандыктын сөөгү өлкөгө алып келингенин билдирди. Ошондой эле Австрия, Венгрия, Казакстан, Кытай, Өзбекстан, Орусия, Сауд Аравия, Украина, Улуу Британия жана Түркияда турмуштук оор кырдаалга кабылган 31 киши мекенине кайтарылган. Мындан тышкары Газа тилкесинен 1 адам жана Казакстандын Арал районундагы жол кырсыгында жабыркаган 6 киши Кыргызстанга алып келинген. Билим берүү министрлиги өлкөдө окуучулар арасында акы төлөнүүчү олимпиадаларды уюштурууга тыюу салды. Министрликтин 5 апрелдеги буйругуна ылайык эми олимпиадалар атайын буйрук менен бекитилген жобонун негизинде гана өткөрүлөт. Буйрукту аткарбаган райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрүнүн, облустук усулдук билим берүү борборлорунун, жалпы билим берүү уюмдарынын жетекчилери жоопкерчиликке тартылат дешти министрликтен. Жалал Абад санаторий менен Ош пансионаты мамлекетке өттү. Бул тууралуу Фейсбукта президенттин иш башкармачысы Каныбек Туманбаев жазды. Анын айтымында 2 ишканадан тышкары Ош турбазасы дагы мамлекетке өткөрүлдү. Мурда бул мекемелердин баары профсоюздар федерациясына караштуу болчу. Ошондой эле Туманбаев Жалал Абад санаторийи оңдоого муктаж экенин, ал эми Ош пансионаты менен турбазасы мурдагы чиновниктер тараптан мыйзамсыз менчиктештирилип кеткенин билдирди.